Саламатсыздарбы, ардактуу көрүүчүлөр? Бүгүнкү биздин бүтүрүүчүлөрүбүздүн бири туризм жана мейманкана иштетүү бөлүмүнүн бүтүрүүчүсү Али Тургунбаев. Саламатсызбы? Саламатчылык. Алгачкы эле суроом өзүңүздү тааныштыруу багытында болсун. Кайсыл жерден кулунусуз? Толук аты жөнүм Алибек Тургунбаев. Өзбекстан Республикасынын Ан-Жан облусуна караштуу Коргон Төө районунун Токтогул айылынын тургуну болом. Кыскача ушундай. Ал эми дал ушул мектепти аяктап жатканда көптөгөн университеттерди карасаңыз керек. Анан Манас университетине кандайча келип калдыңыз? Манас университетине ошол келген бир күндөрүңүздөрдү элестериңизди эстеп кетсеңиз. Буга чейинки бир интервьюбузда да айтканмын Манастыкында. Манаска анан улуттук университетке өтүп Манасты тандап кеткенмин. Анан келгендеги кызыктуу окуялар чындыгында көп, бирок азыркы учурда бир аз унутуп баратам. Эң негизгиси бул Манас университетине Ала тоо майданын жагынан, сом жактан жөө жүрүп, Совет көчөсү, анан түштүк магистралдан жөө келип, магистралдагы аркадан кирбестен, жок бул башкача көрүнүп атат деп айланып Тыналиев көчөсүндөгү арка менен киргеним бул эң эле кызыктуу көрүнүш десек болот. Жакшы. Ал эми биз сиздин ошо көп иш-чараларга катышып жүргөнүңүздү билебиз. Ал азыр болсо өзүңүздүн оозуңуздан уккум келип атат. Дал ушул кайсы иш-чараларда Манаста кандай ийгиликтерге жетишкендигиңиз тууралуу. Негизи мындай эл аралык конкурстарга деле катышкан эмесмин. Манастын ичинде эле жүрүп, Манастын иштери менен алек болуп сыртка убакыт ажырата албай калдым деп ойлойм. Балким көп деле кызыкпагандыгымдан болушу мүмкүн. Манастын ичинде болсо өзүм спортту сүйгөн жигит катары 2 жолку университетибиздин чемпиону, стол теннисинен 2022-23 жылда бул жылы стол тенниси боюнча чемпион болдум. Азыр болсо дал ушул Манас университетине болгон алгачкы сүйүүңүз же болбосо Манас университетин биринчи көргөндөгү мына ушул университетте окуйм мен, ушул университет жакты деген мезгилиңизди эстегим келип атат. Кайсыл учурда кандай баягы эмоциялар, окуялар коштолгон? Манас университетине сүйүүм окуп баштагандан кийин башталды. Тандоом болсо биздин коопсуздук кызматында иштеген агаларыбыз менен ректорлугубузда иштеген эжекебиз бар. Ат фамилиясын унутуп жатам. Документ тапшырган күнүм, тапшырып бүткөндөн кийин 2 жолу келип, бир күн майрам күнү, бир күн кыска күн, жумуш күнү болуп жетишпей кетип калгам. Документтер тапшырып бүткөндөн кийин эжекебиз айтып, Алибек, маңдайыңыз жарык экен, бүгүн акыркы күн болчу Манаска документ кабыл алуу боюнча деп айткан. Ошол эжекебиз менен ректорлуктагы катчы эжекебиз менен негизги кириштеги агабыздын кебетесинин бет түзүлүшүн унутуп калдым. 2 киши себепчи болгон тандашыма. Себеби адам менен ушундай жакшы сүйлөшүшкөн. Каяктан келдиң иним деген. Ушул жактан келдим. Жакшы. Кечигип калбадыңарбы дейт. Билбейм, кабыл алуу бар деп уктум мен. Деп келип Манас университетинин эшигин каккылап 3-чү жолу келип тапшырып кеткем. Анан катчы эжекебиз айтып, Алибек 27 август күнү кечикпей келиңиз деген сөздөрү буюрса сизди Манас университетибизде студент көрүүнү каалайбыз деп айткан сөздөрү Манас университетин тандоого себеп болду деп айта алам. Жакшы экен, рахмат. Анан дал ушул Манас университетинде сиз окуган бөлүмгө да кайрылбасак болбойт. Туризм жана мейманкана иштетүү бөлүмүнүн артыкчылыгы же болбосо кемчилиги кайсылар? Бул жерде досторубузга кайрылып кетейин. Эч бир факультеттин, эч бир кесиптин артыкчылыгы болбойт. Бул менин жеке көз карашымда. Өзүмдүн жашоомдон келип чыккан түшүнүгүмө жараша ушинтип айта алам. Ар бир факультеттин өзгөчөлүгү деп айтсак жарашыктуураак болот. Туризмдин өзгөчөлүгү бул жерде жанакы жаңы окууга келгенибизде мугалимдерибиз айтып берген да туризмдечи. Сиздер кимдер менен иштешесиңер билесиңерби депчи. Коммуникация факультетинин студенттери
кишилер менен иштешет. Алардын негизги куралы микрофон, камера болуп калат. Программисттер компьютер менен иштешет. Докторлор оорулар менен иштешет. Айыл чарбадагылар тала, бакча. Ар биринин өзгөчөлүгү бар. Биздики өзгөчөлүгү алардан дагы башкачараак, дагы да өзгөчө болгон өзгөчөлүк деп айткан. Бул нерсе менин эч качан эсимден кетпейт. Биз адамдар менен түзмө-түз иштешебиз. Анын ичинде дагы өзгөчө болгон категориясы эс алуу үчүн, өзүнүн маанайын көтөрүү үчүн, жакшы убактын өткөрүү үчүн келген адамдар менен иштешебиз. Жакшы, рахмат. Акыркы суроо болуп калсын. Манас сиз үчүн эмне максимум 5 сөз менен эгерде сүрөттөп айт десе кантип айтмаксыз? Манас мен үчүн 3-чү үй бүлө деп айта алам. Экинчи эмес мен үчүн. Биринчи үй бүлө бул өзүмдүн ата-энем үй бүлөм болсо, экинчи үй бүлө бул өзүмдүн жеке үй бүлөм келечектеги. 3-чү үй бүлө бул Манас үй бүлөсү. Себеби дегенде өзүбүздүн жашоону биринчиге койсок, андан кийин коомго кызмат кыла алабыз деп айта алам.